Саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчө күн, себеби Жия бизнес ассоциациясына 14 жыл болду. Дал ушул 14 жылына карата биз Жиянын мүчөлөрүнө жана өнөктөштөрүнө барып кыскача интервью алалы деп чечтик. Анда эмесе биз баштайбыз, биз менен болуңуз, кеттик. Эң негизги максатыбыз биз 5 киши менен баштаганбыз. Жок эже бул деген жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы деген дагы бир трендте болуу, информациялык жактан калыптануу жана мышыкталуу. Мамлекеттик деңгээлде чечип аткан ассоциация бул калыптанышына абдан кубанычтамын да. Бир ишти алып барганга оор болот да, кыйналып калат. Биз азыр Жиянын төрагасы Жодор Омошовго келдик. Аны менен бүгүнкү Жия кандай, эмне иштерди кылат деген суроодо талкуу кылабыз. Анда эмесе биз менен болуңуз. Быйыл 27 декабрь толук 14 жыл болот. Эң негизги максатыбыз биз бул Кыргызстандын экономикасына бир салым кошолу деген ниет менен жумуш алып бара жатабыз десем жаңылышпаймын. Азыркы күндө Жиянын бардык облустарда, бардык чоң шаарларда офистер бар. Биз эл аралык жумуш берүүчүлөр уюмунун мүчөсүбүз. Биздин кийинки коногубуз Жия мүчөсү жана ошондой эле Кыргыз концепт компаниясынын негизчиси Эмил Үмүталиевдебиз азыр. Ооба, 14 жыл болуп кетиптир. Эң биринчилерден болуп 2600-төн кийин кошулуп атам мен Жия ассоциациясына. Ал кездеги мага сунуш Искендер Ормондон түшкөн, катышууга, конок болуп кетүүгө, анан кийин кызматташууга, анан кайсы бир иш-чараларга, ошондон кийин бара-бара мен ассоциацияга да өтүп, анан көрсө көп эле демилгелердин башында менин да катышуум болуптур. Кээ бир жаңы проекттер менин катышуум менен, менин демилгем менен деле түзүлүп өтүптүр. Өзгөчө биз эң ийгиликтүү деп эсептегендерибиз бул дүйнөлүк көз карашы кеңейиши үчүн бизнес стади турларды ушу Жия ассоциациясынын мүчөлөрү менен көп жолу көп кишилерди кошуп, көп өлкөлөргө, түрлүү жерлерге эң глобалдуу деңгээлдеги тажрыйбаларды таанып келүүгө көп саякаттарды жасаганбыз. Ал абдан эң ийгиликтүү жана эң керектүү тажрыйбалардын бири. Ал эми биз азыр Жиянын мурдагы төрагаларынын бири, ошондой эле Кыргызстанда ийгиликтүү ишкерлердин катарын толуктаган Семете Өмүргазы уулуна келдик. Анда эмесе кеттик. Жия бул биз кичинекей чакан жерден баштаганбыз. Бул кичинекей 2 бөлмөлүк бир квартира болчу, биринчи этажда болгон. Ушул жерден баштаганбыз. Жиянын түзүүнүн алгачкы биздин максатыбыз Кыргызстанда болгон ишкерлердин башын бириктирип, ошол учурда чет өлкөлүк болгон өндүрүшчүлөр менен түзмө-түз байланыш болчу да. Анан чет өлкөдө бүт байланыштар ошол бизнес ассоциация аркылуу болот экен да. Өзүң барып, мен мындай тигиндеймин деп, баланчамын деп, мага силердин табарың кызыктым же силердин технологияңарга кызыгып атам, ошону Кыргызстанга алып келем десе, көп деле жооп бербейт эле да. Эгер алардын үстүндө болгон бизнес ассоциация аркылуу чыкса, анда иш болсо абдан оңой болот. Ошондуктан биз жашкер ассоциация деп баштап, ал кезде жаш эле болчубуз. Азыр кичине карап калдык. Ошентип баштап, ошол максат менен ачканбыз да. Биз 5 киши менен баштаганбыз. Ошентип бара бир кыска мүнөттө эле биз 100дөн ашып кеттик да. Бизнес өсүш үчүн болсо, бул дүйнөгө таанык бир технология ээ болуш керек, же болсо ушул дүйнөлүк бир сапатта болгон товарлар менен иш кылыш керек да. Ошондуктан биздин ушул чет өлкөгө чыгуу сапарлары мындай эсте көп калды да. Ошол сапарда ишкерлер бири менен жакшы жакыныраак таанышып, бири менен бөлүшүп, мындай кандайдыр
берет, бир тууганчылык мамилеге кирип кетет да. Биз азыр ЖИА башкаруу кеңешинин мүчөсү Жаңылсыза Турганбаевага келдик. Анын да пикирин билсек, анда эмесе кеттик. ЖИА ассоциациясы десе ар ким ар кандай кабыл алып жүрөт. ЖИА десе мен түшүнүгүм боюнча жаш ишкерлер ассоциациясы деп билчүмүн, бирок кийин мындай аралашып тыгыз байланышкандан кийин аякта жаш эмес деле ишкерлер жүрүп атат да. Көп стажысы бар, тажрыйбасы бар, жашы деле улуу. Андан кийин ой ушу жаш ишкерлер ассоциациясы деген атыбыз жарашпайт окшойт деген бир суроолор келгенде, жок эже бул деген жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы деген дагы бир сонун чечмелеси бар экен да, чечмелеси. 14 жыл бул чоң убакыт, абдан чоң тажрыйба болуп атат. Ушул 14 жылдан бери ассоциациянын өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошуп жүргөн жамаатка абдан кубанычтамын. Азыр биз болсо ЖИАнын мүчөсү, ошондой эле Кыргызстанда ийгиликтүү ишкерлердин бири Тойбоз компаниясынын негиздөөчүсү Мырзабек Орунбаевга келдик. Анда эмесе интервьюга биз кеттик. ЖИАны 14 жыл болуп кеткендиги менен куттуктайм. Ошондой эле ЖИАнын бардык мүчөлөрүнүн баарын куттуктайм. Биз жаңы эле бизнес баштап атканда 2011-2013 жылы биз ЖИАга мүчө болуп келгенбиз. Эң биринчиден эң чоң пайдасы бул айтсам ошол азыр мына чоң компания болуп кеткен биздин ошо улуттук компаниялардын бардыгы ошол кезде баштап аткан болчу да, анан бири-бириз менен таанышып, эң башкысы мен айтсам нетворкинг болчу да. Анан ушул биздин азыркы чоң болуп биздикине окшогон чоң компания болгондордун бардыгын жаңы баштап аткан үчүн бизде окшош проблемалар бар болчу, окшош көйгөйлөр бар болчу. Анан ЖИА ошол кезде абдан бизге жакшы площадка болуп берди. Кантип бизнести башташ керек, кантип өнүктүрсөк деген жактарынан. Андан сырткары бири-бирибизди таанып, бири-бирибизге зыяратка барып да баягы кантип иштешти дагы бири-бирибизден үйрөндүк деп айтсам болот да. Ошол эң башкы эле биз үчүн эң башкы пайдасы ушул деп ойлойм да. Андан сырткары ошо мамлекеттик органдар менен иштешүүдө дагы бул абдан жакшы площадка болуп берди. Биз өзүбүздүн көйгөйлөрдү ЖИА аркылуу дагы көтөрүп аттык. Ошолор дагы байма-бай чечилип атты. Андан сырткары биз ошол жана чет өлкөлөргө бизнеске жана бизнесмендер топтолуп барып ошо опыт башка чет өлкөлөр кантип иштейт экен, жарманкелерге барып, ал жакта да мындай айтканда биз кругозорубузду чоңойтуп, ал дагы биздин бизнесибиздин калыптанышына абдан эле чоң жакшы таасир тийгизди да. Бүгүнкү күндө ЖИА чындыгында ишкерлердин өкүлү болуп, ишкерлердин үнү болуп, мамлекеттик саясатына ошо таасир тийген бизнес ассоциация болду. Бул аябай чоң жетишкен. Мамлекетке аябай пайдалуу, элге пайда алып келе турган бир чоң уюм болгон. ЖИАнын мүчөлөрүн карасак, чындыгында жергиликтүү ишкерлердин арасында эң ийгиликтүү ишкерлер. Информация жагынан эле алып караганда ЖИАнын өзгөчө орду бар десек дагы жаңылышпайбыз. Ишкер адам өзү буну каалап ЖИАга келип өзү мүчө болуп, изденип, тытынып турбаса, ал өзүнүн фирмасы ордунда тура бериши мүмкүн. Ошондуктан бир эле пайдасын айтчу болсок, ЖИАнын жана ЖИА сыяктуу ассоциациялардын жана буга мүчө болуунун негизги эле пайдасы трендте болуу, информациялык жактан калыптануу жана бышыкталуу. Ар бир адам өзүнчө бир ишти алып барганга оор болот да, кыйналып калат. А эгерде биригип туруп иш кылса, чындыгында чоң жетишкендерге жетсе болот. Бул жерде ошо ЖИА
үлгү катары болуп атат да. Мен айтат элем, жыянын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Талапка жооп берип туруп пайда болгондо, талап болгон аябай чоң. Жыя чындыгында нукура ушундай ишкерлердин уюму. Мисалы, могу Супараны 11 жыл мурун куруп баштаганда, менде коон өрчүлөр жөнүндө, могу ресторанды, отелдерди иштетүү боюнча эч бир маалымат жок болчу. Анан ушул маалымат алыш үчүн эле мен көп убакытты коротконмун да. Коон өрчүлөр керек болчу мага. Коон өрчүлөрдүн дарегин сурасам, эч ким айтып бербейт экен. Сумга барып, морики тери менен ким иштеди, жагач менен ким иштеди, кийиз менен ким иштеди десем, жок эже, сиз бизге айтыңыз эмне керек болгонун. Анан ошолорду биз жасап беребиз деп ортомчулар чыкты. Ушундай бир алгач, бир кандайдыр бир идеяңды иш жүзүнө ашырыш үчүн, бир ишкерлик башташ үчүн көп маалыматтар жетишпейт да. Мен ойлоп калам, ошол учурларда эгерде бир маалыматың бар болсо, балким дагы чоң ийгиликтерге жетмексиң. Эгерде сен бир кандайдыр бир иш алып барып атсаң, толук маалыматка ээ болсоң, сен туура чечим кабыл аласың, туура жолду басып өтөсүң, ашыкчадагы чыгаша болушу мүмкүн эмес дегендей. Ошон үчүн мен бул ишкерлерге бул ассоциация тим эле кандай керек деп эсептейм да. Бир нече жолу Бишкек инвестициялык форумунда өткөздүк. Ага деген Кыргызстандын ичинен, региондордон келген ишкерлерден сырткары алыскы жана жакынкы жайгашкан өлкөлөрдөн да бизнесмендерди чакырып, чогуу бири-бири менен тааныштырып, кандай бир бизнес проекттерди кылсак болот деген тема үстүндө дагы бир топ иштерди аткардык десек болот. Биз Кыргызстандын ичинде аймактардын арасындагы алакаларды, мамилелерди жогорку деңгээлге чыгаруу максатында да бизнес караван деген проекттерди алып бардык. Ар бир аймакта биз ошол жерде жармаке кылып, выставка уюштуруп, ошол жерде ошол региондо жашаган ишкерлерибиздин өздөрүнүн потенциалын көрө билүү максатында жана ошондой өздөрүнүн өндүрүп чыккан товарларын дагы башка аймактарга, башка региондорго көрсөтүү максатында бир топ ийгиликтүү иштерди аткардык. Мен сөзсүз түрдө эсимен чыгарбайм. Жыя эң биринчилерден болуп айым ишкерлерге, айымдарга арнаган, айымдардын жумуш орундарына арнаган демилгелерин, проекттерин орундатты. Анын башында, эң башында менин дагы салымым бар экенине мен чоң кубанычтамын. Ошентип биз айымдардын ишкерлигине шарт түзүү боюнча же болбосо алардын демилгелерин кеңейтүү боюнча болгон аракеттерибиздин мааниси абдан чоң. Эң маанилүүсүн айта келсек, Жыя ассоциациясынын мүчөлөрү жана Жыя ассоциациясынын өкүлдөрү жана аткаруучу директору өлкөдөгү болгон көпчүлүк коомдук жана мамлекет тарабынан сунушталган демилгелерге же болбосо талкууларга же болбосо иш чараларга сөзсүз түрдө катышып же болбосо катышканга аракет кылат сөзсүз түрдө. Бул абдан маанилүү иш. Бул ошол ишкерлердин, өзгөчө чакан ишкерлердин, индивидуалдуу ишкерлердин же болбосо чакан орто ишкерлердин үнүн жеткизүү жана көйгөйүн коргоо аракеттер. Ошондуктан ушул Жыянын үзгүлтүксүз аракети жана коркпостон ошондой талаш тартыш болсо дагы, көйгөйлүү учурларда болсо дагы ушул ишкерлердин үнүн коргоп жүргөнү бул абдан керектүү жана салымы чоң иш аракет. Ассоциациянын эң пайдалуу жактарынын бирөөсү сиздин фирмаңыз быйылкы обороту менен кийинки жылдын обороту ошол эле бойдон калбастан жаңы контактыларды, жаңы байланыштарды түзүп, чоң фирмаларга чыгып, сиз басып өтө турган жерлерди, каталарды мындай айланып өтсөңүз болот. Жыя жылына аялдарды жана болуп турган ишкерлерди жана жаңы баштап жаткан ишкерлерди бир арада тутуу, кармап туруу жана бири-бирине көмөктөшүүсү үчүн бир канча долбоорлорду жана иш чараларды уюштурулуп турат. Бул Жыя 14 жыл
бир аз эле срок болгону менен абдан эле көп ийгиликтерди жетишти деп ойлойм. Анткени ушул бирден бир мындай ассоциацияда ошо өлкөбүздүн ар бир айбагынын баардык аймактарын бириктирип, анан айрыкча ошо кичи жана орто бизнестин көйгөйү көп болот. Чоң бизнес өзү баягы чече алат да, бирок ошо кичи жана орто бизнестин көйгөйлөрүн мамлекеттик деңгээлде чечип аткан ассоциация болуп калыптанышына абдан кубанычтамын да. Мүчө болгонубузга да абдан сыймыктанабыз биз. Кадырлуу ишкерлер, ЖИА бизнес ассоциациянын 14 жылдыгы менен 14 жылдык мааракеси менен сиздерди куттуктап кетким келет. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай жана ошондой эле ишкердик багатыңыздарда албан ийгиликтерди каалаймын. ЖИАнын 14 жылдык мааракеси куттуу болсун. Ийгиликтүү ишкер өнүккөн өлкө.